Ар бир эфирибизде биз KG Group курулуш компаниясынын дагы акциялар тууралуу айтып, алар жактагы кандай сунуштар бар, кандай кепилдиктер болуп атат, сиздер менен бөлүшүп келебиз. Бүгүн дагы дал ушул KG Group курулуш компаниясы менен иштешип, жардамын көргөн биздин агабыз бүгүн конокто. Баткен согушунун республикалык комитетинин жоокерлеринин төрагасы, запастагы гвардиянын полковниги Молдалиев Сатыбек Калилович бүгүн бизде конокто. Хош келипсиз. Саламатсыздарбы? Отмантаң. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эң алгач дегенде эле дал ушул KG Group курулуш компаниясы сиздерге кандай жардамын көргөзүп атат деген суроо менен баштайлы. Жакшы, Имамидин инибиз болсо 2016 жылдан бери ушул аскерлердин ветерандары менен чогуу иштеп келе жатат. Анын иштери биздин Кыргызстанга, кыргыз элине жана өзгөчө аскер адамдарына пайдасы көп. Айтып кетсек, 5 жылдан бери өтүп атат. Эң жакшы аскер комиссариаты, эң жакшы аскер бөлүгү солдаттар энелеринин көзү менен деген, апам жаккан нанды сагындым деген проекттер болуп атат. Абдан жакшы. Мына былтыр эле Имамидин энебиз көп үй бүлөлүү жоокерлерге, офицерлерге үйлөрүн берди да, Баткен областында, Ош областында. Анан Ысык-Көл областында дагы бул биздин казак-кыргыз чек арасында да тууларды бийик көтөрүп, өзүнүн эмгегин салымын кошуп атат. Эми муну айтсам, бул жаран Имамидин энебиз болсо Кыргызстанды сүйгөн патриот эр азамат. Себептерин мына көрүп атабыз. Аскерлерге, ветерандарга колдоосу көп. Сонун. Ташев Имамидин мырза менен күч түзүмдөрүнө кандай жардам кылып атат? Кудай буйрса, Имамидин энебиз дагы эле кылып келген, дагы эле кылып атат. Ошо айтып кетпедимби, мына тиги апам жаккан нанды сагындым деген жакшы бир уюштуруу өттү. Бул бүт кыргыз аскерлеринин, аскердик бөлүктөрдүн частарын баарын кошуп алып, ошондо кызмат кылып жүргөн солдаттар менен сүйлөшүп, ошолорду мындай тема апам жаккан нанды сагындым деп, солдаттардын бош күндөрүндө, бош убагында службаны жакшылап өткүлө, татынакай кызмат кылгыла эли журтка деп, мана ошо темасы ошол апам жаккан нанды сагындым деп, ар кандай концерттерди болду солдаттардын арасында, офицерлердин үй бүлөсүнүн арасында болду. Ушундай иш-чараларды өткөрдүк. Ушундай патриот Патриоттук сезимди ойготкон дагы. Абдан жакшы. Өзү да Баткенден болот. Баткен областында 99-2000 жылы душмандар келип Кыргызстанды чөгүлөтөбүз деп келген да. Анан ошол дагы мен Имамидин энебиз менен дагы анда сүйлөшүп турам, кезигип турабыз. Кудай буйрса, дагы кыла турган алдыда иштери көп. KG Group'тун кыла турган иштери көп. Себеп дегенде кээ бир кезиккенде айтат, мындай дагы аскер адамдарына колдоо көрсөтөм деп. Буюрса биз дагы күбө болуп келебиз. Бир канча аскер тарабындагы, аскер жаатындагы адамдарга гана эмес, жеке адамдарга дагы, бир топ ишканаларга дагы өз жардамын аяп келет. Андыктан чындыгында буюрса алдыңкы күндөрдө пландары абдан эле чоң болсо керек деп ишенебиз. Жана ошол эле учурда сизге жеке суроо катары айтып өтөлү. Сиздерге дал ушул Баткен согушундагы аскерлерге жеке мамлекет тарабынан көмөк көргөзүлүп турабы? Эми ушу Баткен согушуна катышкан эр азаматтар Кыргызстан боюнча 6000ге жакын, жарымы дагы Россияга, башка мамлекеттерге көчүп кеткен, көчүп алардын жарандыгын алып азайып эле калдык. Бирок айтам, ошо 99-2000 жылы Кыргызстанды Баткен району болуп, анан борбордон алыс болуп, абдан унутулуп калган район болгондо мен өзүм барганда таң калгам, көргөм. Милициянын начальник милиция Өзбекстандын формасы менен жүргөндө чын мен таң калдым. Айттым, жолдош майор, бул сиз кыргыздын милициясызбы же өзбектик десем, кыргыздыкым дейт. Анан жылдыздары мындай кийингендер өзбектик. Анан айттым, кийинип келбесеңиз болбойт кыргыздын кийимдеринде. Ушундай моменттер болгондо көп унутуп калган. Анан ушул эфирден пайдаланып бүгүнкү күндө дагы аябай, бүгүн азыр кырдал курчуп турбайбы, көчө дагы биринчи вице-премьер барып сүйлөшүп, конечно, кечигип барды. Ошол жерде сүйлөшүүлөрдү мурун жүргүш керек эле, бирок
жөнөкөй жарандар кыйналып атат да. Чоңдор эмес, жөнөкөй жарандар. Өтө албай, көчө апа ыйлап атат, өтө албайчы, ар жагында туугандар бар. Ошол тандык Аксай жол болсо, биз Кыргызстанга нарын Торогат жолунда эле эсеп болуп эсептелет. Чоң мындай масштаб күчтүү жолду ошол жолду салып бүтүш керек. Кыргызстан үчүн бул керек. Анан азыр айтып кетип атпайм, ушу элдин арасында мындай туура эмес информация жүрүп атат. Кыргызстандын чегерачылары өзүнүн милдеттерин так жана бүгүнкү күндө режимди аткарып атат. Эч кандай мындай атышуу деле болгон жок. Бирок мындай интернетте айтып атат, что бул туура эмес информация деп айтат элем. Азыр ушу чегерачылар өзүнүн милдетин так аткарып, сүйлөшүштө жүрүп атат. Бирок анклав деген проблема бул дүйнөлүк проблема анклавда. Мына Варух деген анклавды алсак, мен абдан жакшы билем, ал жака солдаттарын киргизип алган. Дүйнөлүк практикада солдаттарды киргизгенге болбойт. Кыргызстандын ичинде эмеге тиги анклавда өзүнүн солдаты, өзүнүн министерство обороны, өзүнүн милициясы андай болушу мүмкүн эмес. Биздин мурунку чоңдордун чоң ошибкасынан биздин мына элдер бүгүнкү күндө кыйналып атат. Айта турсак көп көйгөйлөр бар, Көйгөйлөр көп, анклавдын проблемаларын чечиш керек. Бирок бүгүнкү күндө тынчтык, сүйлөшүү жолдору менен алардын деле элдери тиги мындай конфликтти каалабайт. Албетте, учурунда колдонбой алган сөздөр, учурунда айтылбай калган сөздөр, анан ушундай конфликттер чыгып кетет. Эң башкысы баарыбыз тынчтыкта жашайлы. Туура. Быйылкы пландарыңыздар тууралуу айта кетсеңиздер. Биздин республикалык комитеттин пландары, биздин ушу иш-чаралар быйылкы жылга каралган иш-чараларда постоянно мындай күнүмдүк турмушта бул патриотизмдерди школдордо, окуу жайларда күчөтүү жана күчөтүп келе жатабыз. Ар кандай школдордо патриоттулук, мекенчил сезимдеги иш-чараларды өткөзүп атабыз. Мына 23 февралга карата, Афганистандын 30 жылдыгына чыккан 30 жылдыгына карата көп иш-чаралар өткөздүк. Бүт Кыргызстан боюнча өткөздүк. Алар бизге доклад катары салып турат, интернет катары кылган иштерин салып турат. Ошондуктан биздин комитеттин биздин Баткенчи Баткенде согушуна катышкан куралчан досторумдун эмгеги Кыргызстан үчүн, жаштар тарбиялаш үчүн зор деп эсептейм. Жана маегибиздин соңунда Кежу Групп курулуш компаниясына сиздин жалпы каалоо тилегиңиз. Эми азыр курулуш компаниялары Кыргызстанда абдан көп, сапаттуу да бар, сапатсыз да бар. Бирок ушул элдер кыйналбаса, акчасын берген эл кыйналбаса, учурунда үйлөрүн, жайларын алса, жакшы жаркыраган үйдө жашаса деген тилегим. Анан Имамидин инибизге мен каалап кетем, мындан ары дагы иштерине ийгилик, элге көбүрөөк жардам берсин, армияга жардам берсин. Вот алып көрсөк, армиянын өзүнүн акчасы бар, өзүнүн пландары бар, бирок анча-мынча жардам берип койсо жакшы эле болот. Көп эле жүрбөйбү, байларчы өзүнүн жанагы 200-500 миң долларды жанагы арабаларды тээп алып, анан светофордон сүзүшүп атпайбы. Ага караганда вот элге, солдаттарга жардам берсе жакшы болот. Себеп дегенде бул солдаттарга жардам берсе биздин тынчтык, биздин мекендин жардам берген болуп эсептелет. Ошондуктан баардык эле активдүү жарандарды, бай кишилерди, Кыргызстандын бай кишилерин чакырам. Элге, жөнөкөй элге, аскерлерге жардам бериңиздер. Берип мындай кандай десем, эми Кыргыздын солдаттары таптак эле жок деп айткандан алысмын, бирок солдат үйдүн тамагын, үйдүн эмесинен мындай керекти сагынып калат. Ушундай апам жаккан нанды сагындым деген эмесин өткөзсө, анан ата-энелери менен встречада өткөзсө жакшы эле болот, ушул солдаттын патриотизм сезимин көбөйтүп, күчөтүп турганга. Чындыгында да ушул айтып коет эмеспи, он бай болсоң, акча жакшы тапсаң, 10% жардам берүү керек деп, Адал акчалар да, себеп дегенде акчалардын да түрлөрү болуп атпайбы? Мына көп эле көрүп атабыз Кыргызстан тарбилет ким ууру экенин, знаменитый уурулар бар, атагы чыккан. Уяты жок кайра эле чыгып атат телевизоргочу. Мына кадимки эле эл үчүн иштеп аткан эр азаматтар ушинтип эле билгизбей эле жардам берип атат. Чоң, мисалы үчүн Кыргыз казак чегарасында чоң Кыргыздын туусун көтөрдү, Имамидин инибизин. Аяктан чоңдор көп барды. Аябай сонун көп. Эртеси эле Казакстандын сайтында пайда болду кыргыздар, биздин границада
бийик туусун көтөрдү. То есть мындай айтканда физически биздин туу бийигирээк болуп калды алардыкынанчы. Дөңдө коюлду, анан эме дагы өзү да бийик экен. Мындай сразу эле көтөргөндө шамал уруп, желбиреп, биздин мекенибиздин үчүн аябай кубанычтанан көп кыргыздын жарандары Россияда жүрөт, чет өлкөдө жүрөт. Ошо таможняга жакындаганда границага кыргыздын желеги желбирип турса, айланайын ыйлап ийишет да, сагынып калат да кыргыздын. Анан кыргыздын желеги дагы патриоттук сезимдер абдан кооз, аябай кооз. Ар бир желектердин арасынан карасаңар, көп желектин арасынан кыргыздын желеги эмнегедир башкача болуп көрүнүп турат да, сонун. Барктан сүйүнөбүз, барктуу. Туура. Жана эле ошол эле учурда азыркы тапта аскердик кызмат өтөгүсү келген жарандардын саны күндөн күнгө өсүүдө десек болот. Себеп дегенде бир канча эфирибизден мурда эжекебиз да айтып өттү. Азыр аскер кызматын өтөгүсү келгендер мурдага салыштырмалуу 2-3 эсе көп. Керек болсо орундар толуп калып атат деп. Бул эмнеден кабар берет? Бул биринчиден кыргыз мамлекетинин мыйзамдарынын иштешинен кабар берет. Мыйзамдар үстөмдүк кылып атат кыргыз мамлекетинин элдеринин турмушунда. Үстөмдүк кылып аткан себеби кыргыздын жаш жарандары, патриоттору көп. Мына мен жакында эле армияга узаттык, балдарды узаттык. Ошондо денеси чымыр, физически подготовленный, сонун жигиттер армияга кетти. Ошолордон күтсө болот жакшылыктар, жакшы сөз айтып узаттык. Анан аскердик комиссариаттарында бул жерде иштегендер абдан күчтүү болот да, себеп дегенде бир орунга где-то 5-тен 7-ге чейин солдат болот. Анан жогорку билимдери почти 70%, 30% болот. Ошондуктан сөзүмдү айтам, что кыргыз мамлекетинин мыйзамдары так иштеп аткан белгисин көрсөк болот да ушундан. Мурун таптакыр эле качып жок болчу. Анан армиянын дагы турмушу, бүгүнкү күндө армиянын турмушу башкача. Жакшы да. Тамак аш жакшы, кийим кече жакшы, физкультура жагынан жакшы, командирлер жакшы жерден окуп бүтүп келип атат. Мына 90-жылдары физкультура институту бүтүп келгенде балдар командир болгон, алар эмнени билмегиле, специалист болбогондон кийинчи. Ар бир болсо жанагы специалист керек, жакшы командир керек да, ошо солдаттарды ата-энесине карагандар. Бирок эми кандай айтсам, 18-деги чыккан баланы мындай бапес деген болбойт, аларды мыйзам түрүндө катуу кармап, үйрөтүш керек мекенди коргоонго, мекенди сактаганга. Рахмат агай, таңерте келип маалыматыңыз менен бөлүшүп, өзүңүздүн ой пикириңиз менен бөлүшкөнүңүзгө Салам айтып койсом болот да. Албетте. Кымбаттуу Баткен согушунун катышуучулары жана баткендик достор, силерге баарыңарга салам, ишиңерге ийгилик каалайм. Мындан ары Кыргызстанда согуш болбосун, жакшылыктар болсун. Азыркы болуп аткан курч кырдаал бул чечилет, чечип атат. Эч кандай жаман ойлорго барбаңыздар. Биз силер Кыргызстан бизге нуждается, биз кыргыз эли үчүн, кыргызстандыктар үчүн Баткен согушуна катышкан азаматтар. Ар бир жерде туруп беребиз. Спортто болобу, иште болобу, кандай кырдаалда болсо да биз эл менен чогуу, билеги күчтүү эр азаматтарыбыз. Рахмат агай. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү коногубуз Баткен согушунун республикалык комитетинин жоокерлеринин төрагасы, запастагы гвардиянын полковниги Молдалиев Сатыбек Калилович болду. Биздин эфир улана берет.